Кызамык оорусун алдын алуунун кандай жолу бар? Кызамык оорусун токтото турган, азайта турган бир гана жол бар. Бул оору менен оорутпай коюш үчүн вакцина алыш керек. Вакцинаны 1 жашта жана 6 жашта алат, кайталап. Бул вакцинанын эффективдүүлүгү 99%га жетет, эгерде биринчисин жана экинчисин алган болсо. Сөзсүз түрдө эмдөө аркылуу бул ооруну ылдыйлатсак болот. Эмне үчүн азыр балдар арасында кызамык көп катталууда? Азыркы учурда кызамык оорунун өсүп кетишинин бирден бир гана себеби бул баш тартуу, эмдөөдөн баш тартуу. Эмдөөдөн баш тарткан азыркы учурда ооруп аткан балдардын 90%, 99%ы эмдөө албаган балдар. Кандайдыр бир себептер менен эмдөө албаган, көбүнчө баш тартуу. Кандай диний көз караш болобу же эмдөөгө вакцинага ишенбөөчүлүктөнбү, ушул жылдан жылга биздин балдардын арасында баш тартуу күч алып баратат, жылдан жылга көбөйүп баратат баш тарткан балдар. Ошол балдардын катмары, эмдөө албаган балдардын катмары бул коркунучтуу группага кирет. Ошол балдардын арасында кызамык оорусу күч алып, ошол көбөйүп атат азыркы учурда. Кызамык сезондук оорубу? Негизи кызамык оорусу сезондук оору деп эсептелчү, мурун жаз, кыш айларында көтөрүлчү, себеби деген вирус ошол суукка чыдамдуу вирус. Азыркы учурда кызамык оорусу ушул катмардын көбөйгөнүнөн, ошо иммунитети жок балдардын көбөйгөнүнүн натыйжасында азыркы учурга чейин көбөйүп балдардын арасында тарап атат.